Урматтуу бир туугандар, биз түз эфирдебиз. Биздин телефон номерубуз 0312 68 0606. Ошондой эле биздин WhatsApp номерубуз 0552 68 0606. Ошондой эле бизди Марал ФМдин Facebook баракчасынан көрсөңүздөр болот. Андан сырткары 24 ТВдан көрсөңүздөр болот түз эфир. Ошондой эле түз эфир бизди Instagram баракчасынан насапеден көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле эртең же бүрсү күнү эртең көбүнчөсү ушул сабактын бардыгы бүтүндө Насат медиага толук түрдө киргизилет. Ошол жерден көрүп жана бөлүшсөңүздөр болот. Андан сырткары плей лист ачканбыз. Насат медианын ичинде орозонун боюнча суроолор жана орозо сабактар, илгертен топтолуп келген сабактардын бардыгын ачып көрсөңүздөр, иншалла сиздерге жардам болот деген үмүттөбүз. Кудайым жакшылык оомат берсин. Эми урматтуу бир туугандар, угармандардын суроолорун берип баштайбыз. Алгач угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Урматтуу бир туугандар, сиз телефон чалып атканда биз толкун менен барганда айланып барабыз. Ошондуктан сиз телефонуңуз чалганда ошону тыңшап олтуруңуз. Анткени мен үнүм чыгып аткан болсо эле телефон мындай келдек деп ойлобоңуз. Сиз ошондуктан аркада кетет. Радио тартып аткан, ал эми телефон терезага келген себептен. Анан байланышка чыккан учурда телефон үнүн басаңдатып радионун үнүн. Андан кийин сүйлөңүздөр. Угарман, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Мен суроом бар эле. Мен азыр мен Москва шаарында турам. Мен суроом мынандай. Жума намазды онлайн түрдө окуса болот деп Москванын центральный мечитинде ошентип айткан эле. Ошондой кылып онлайн түрүндө окусак болобу? Рахмат бир тууганым. Москвада ушундай фатвасы чыккан. Бул боюнча фатвасы кенен кесир. Анткени ошол жума күнү дейт, ошол жамаатты көрүп турса жана үнүн угуп турса уюса болот деген сөз бар кээ бир аалымдардан. Бирок ал өзүнүн көзү менен көрүлгөнгө айтылган. Ошондуктан көпчүлүк аалымдар, анын ичинде ошол биздин кыргызстандык аалымдар да бул нерсеге кошула албайбыз. Албетте бир адамдын фатвасына биз күнөө але албайбыз. Алардын өздөрүнүн далилдери бар, башкасы бар. Бирок биз онлайн жума окуган болбойт, үйлөрүндө бешим окусун деп айтабыз. Ал эми ошол москвалыктар, ошол москвалык ошол аалымдардын сөздөрүн угуп итаат кылып аткандар бар, бирок биз ал пикирге кошула албайбыз. Үйлөрүндө тарайбы намаз да болбойт, онлайн болбойт. Ар ким өзүнчө окуйт, окуй берет өзүнчө, иншалла. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум, устаз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кандайсыз? Кудайга шүгүр, Кудай деп, Аллах разы болсун. Сурайын дегеним, могу орозо убактысында биз азыр Москвадан 2:35 жапсак, кээ бир тасырлар айтып жүрөт, ушу 10 мүнөт созуп жаап койсо болот деп. Ушуга кандай жооп берет элеңиз? Календарда жана таң атты деген саат бар го. Ооба. Ошондон өтпөш керек 1 секунд дагы. 1 секунд дагы. Өтпөш керек 1 секунд дагы. Алла разы болсун. Экинчи эме кээ бирлер айтып жүрөт, ошо 2-де жабып, анан бир 10 мүнөт өткөндөн суу ичип койсо кандай болуп калат? Жарай берет. Мисалы үчүн 2:35 азандын убагы келе турган болсо, 2:35 чейин саат 1-де 2-де жапсаңар, 2:35 чейин кайра ачып эмес, жанагыдай суу иче берсеңер боло берет. Анткени ниет айтып койгондон кийин деле эчтеке болбойт. Дуан айтып койгондон кийин, анткени дуанын иши качан башталат? 2:35 кийин башталат. Ошого саат 1-де 12-де оозун жаап койгондор кайра суу иче берет, анан ниет бузулбайт. Анткени ниет 2:35 аркы башталып кетет. Москванын шартында bizde 4:13 башталат. Мисалы үчүн саат 3-те оозун жаап койсо бирөө, анан дагы суу ичкиси келсе 4:30 иче берет. Качан 4:13 болгонго чейин. Анткени мунун ниет 4:13төн нары башталат. Макул, устаз. Рахмат, бактылуу болуңуз, Кудай таалам орозоңуздар кабыл кылсын. Угарман, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Бир суроом бар эле, үйдө жолдошум экөөбүз кичине талашкан эле болуп аткан зекет боюнча. Бизде жолдошум былтыр 2019-жылы август айында акча чогулткан болчу, $20,000. Кошумча мүлк алам депчи. Анан эмеси үй алып калып, ошого берип турган. Эмеси 6 айдан кийин кайтарды, январь айындачы, окушунда. Январь айында кайтарып, анан жолдошум өзү кошумча иштеп, азыр ошол акча 30,000 болуп калды. Жолдошум орозо чыкса, ошо кошумча мүлк алам деп атат, ошол акчадан зекет берилеби? Берилет. Силерге 2020-жылы август эле орозо зекет важып болгон.
Ошого азыр бере турган болсоңор силер өзү жанагы 20-жылы канча акчаңар ошонун 2,5% бересиңер. Анан кийинкисин 2021 августта бересиңер. Азыркы моментте канча акча болсо? Жок, азыркыдан бербейсиңер. 2020 августта канча болду силерде? Ошондон бересиңер. Ошо милдет моюңар. 2019 августтагы. 2019 август акчаңар бар болчу. Ага 1 жыл толот 2020 августта. 2020 август келген жок бизде. Анда парыз боло элек силерге. Августта бересиңер. 2020 августта канча акчаңар болсо, ошонун бардыгынан 2,5% бересиңер. Силерге закат парыз боло элек. Бирок былтыр деле ушул убакта акчабыз бар болчу да, бирок так канча болгонун билбеймиз. $2,500 көп болсо бересиңер. Болжолдоп берсеңер жакшы болот. Ооба, 2,5-дан көп болчу, бирок азыр эстей албайбыз канча. Болжолдоп берсеңер жакшы болот. Азыр берсек жакшы болот же августта? Орозодо берген жакшы. Силердик андан мурда деле анда бар турбайбы? 2019 августтан мурда деле бар беле акчаңар? Ооба, чогултуп жүргөн болчу. Ооба, эгерде $2,500 көп болсо, анда ошол $2,500 көп акчага чогулуп 1 жыл айланган болсо, анда закат бериш милдеттүү болот. Ооба. Макул. Бүрсүгүнү саак жакшылап окуп турсаңар, кененирээк маалымат берилет иншалла. Рахмат силерге. Орозодо закат берген соо көбүрөөк, ошондон адамдар, байлар, ындай кыйындар, акыл эстүүлөр ошол орозого туштап берет бардыгы. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Биз Москва шаарынан чыгып жатабыз. Биздин суроо мындай. Орозо петер, орозо садакасын жанакы каза болгон адамга берсе болобу? Каза болгон адам кантип дейт аны? Жок, мисалга бир адам каза болсо, мисалга ошого эски жардам кылып, мисалы айылдарда акча чогултушат-го. Айылда акча чогулткандар бизде мынтип чогултат да. Ошону көмгөнгө чогултат да. Ошого мал сойгонго чогултат. Ал туура эмес. Бирок артында калган балдары кыйын, жетим балдар калып калса, аларга берсе болот. Анан бирок өлгөндө акча чогулткан биздики ража деп коет, ал деген жөн эле акча биздики. Ошол көмгөнгө, мал сойгонго, башка нерсеге чогултуп, анан ошентип жанагы шан шөкөтү көбөйтүшөт да. Бирок орозо битир закетти жетим балдарга берсеңиз жарайт албетте. Айтайын деген ушуну менен ошо жанагы ошону мыйзам баштырып албасын деп аткан ражалардын бардыгын. Ошондой урматтуу бир туугандар, азыр ошо Москвада мына баятан бери чалып атышат. Москвада, Казакстанда, чет өлкөдө жүргөн жердештер, ал эмес мекендештерибиз өздөрү Кыргызстан ичинде деле орозо битириңерди ошол айтка күтүп отурбастан бүгүн берип баштагыла. Оң жак, сол жак эшиктеги туугандарды карагыла. Айрыкча мына жан коюн жашап аткан бир туугандар, жатаканда жашап аткан бир туугандар, бардыгы эле жыргап кеткен жери жок. Ошолорго ошол жанагы орозо битириңерди бергиле. Буудай ун менен бергиле, талкан менен бергиле, тамак аш менен бергиле, эмнеңер бар болсо өрүк мейиз менен бергиле. Акчасын берген жакшыраак, анткени ошол акчага керегин сатып алат деген урматтуу бир тууган. Ошондон келгиле ушундай кылайлык, ар бирибиз мына ошол сооптуу болот. Илгери убакта Умар ибн Абдулазиздин убагында адамдар закет берем деп бере турган, эмне урматтуу бир тууганым, адам таппай калган, көтөрүп калгандагы байлар кор болуп кеткен. Эмнеге закет бере турган жери жок, уктай албай калган байлар. Ошондо Умар ибн Абдулазиз айласыдан Байтул Мал деп атайын мусулмандардын бюджет фондун ачкан. Ошондой күн келип калып, эртең карантин бүтүп кетсе, анан кийин ала турган эч ким албай калып, бере турган жер таппай калбастан, мына бүгүн берип калганга шашылгыла. Угарман, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Кудайга шүгүр, Кудай деп рахмат. Айтыңыз. Я. Укпай атам. Күйөөм тууралуу сурайын дедим эле. Айтыңыз. Анан тиги 7 жыл болду да биздин үйлөнгөнүбүзгө. Анан тиги жылда эле мындай по телефону ар ким менен сүйлөшө берет, анан мындай эмелер көп болот да, ушундай ситуациялар. Анан ажырашып кетем десем, ажыраша албайм. Бирок кээде аябай толуп мындай көп жамандык болуп кеткенде кээде жаман дуба кылып берем да, анан ошолор кабыл болобу, болбойбу, анан кечирим сурасам бала береби деген да, бир балам бар да. Кээде ушунчалык балалуу болгум келбей кетет да ушул инсандан. Анан ошол 5 убак намаз окуганга, жол салынганга мындай уятым жар бербейт да, жаман жолго түшкөнгө. Анан кайт десем мага жагат ошол жол дейт да. Анан кээде азыр намаз окуп калды шүгүр орозо ичинде мына.
Эми жаман катын эр коюп жаман болбоңуз кылган сизчи. доларыма тоо кылсам кабыл болобу? Кабыл болот, тооба болот. Анан кыпкызгана бербеңиз, ага жакшы күмөн кылыңыз, аңдый бербеңиз, жаман катын эр коюп болбоңуз, тооба кылсаңыз Кудайым кабыл кылат. Анан ага жакшы дуа кылыңыз, дуаңыз кабыл болсо Кудай Таалам балким периштедей киши болуп кетет. Адамдардын бардыгы таптакыр жаман эмес да, адамдардын жакшы болуп кетиши ыктымал. Анан күнөөлүү болуп калбайбы? Жок, тооба кылсаңыз Кудайым кабыл кылат. Кудайым кабыл кылат. Анан бирок мен сиз жала жаткан жокмун да, негизи по телефону сүйлөшкөнү ачып билем да. Билбей эле коюңуз, билмексен эле коюңуз. Ар нарса сүйлөтпөңүз, менин көзүмдү сүйлөбө деп айтыңыз шу, анан апасынын ардына атканда ойлоп коюңуз. Сиздин көзүңүз сүйлөгөнү болбойт таптакыр. Сиздин көзүңүз эмес деле сүйлөгөн жакшы эмес, никеси жок бирөөлөргө, урматтуу бир тууганым. Анан бирок ушундай телефонун чукулап, эркек аялдыкын, аял эркектикин чукулаган жакшы эмес. Өткөндө жакшы эмес десем, хадисте бар бекен деп бир келесо жазып атат. Эми хадисте бар деп, ал хадисте бардыгы барбайт, бирок бирөөнүн мүлкүнө киргенге бирөө болбойт да. Эрди катын болсо эле алардын ошол телефондору бирөөнүн мүлкү болуп кетпейт. Аялдын өзүнүн телефонун күйөө чукулаганга болбойт, күйөөнүкүн аял чукулаганга болбойт. Анан чукулай тургандардын баары чыгып алып, кайсыл хадисте бар экен, анда телефон жок болчу, хадис жок андай хадис деген. Бирок аманат бирөөнүн дүйнөсүнө кирбеш керек деген сөз, урматтуу бир тууганым. Аялды мисалы үчүн өзүнүн сумкасын чукулабаш керек, жанагыдай дамский сумкалар бар, ичинде өзүнүн дүйнөсү бар, анын аялдын өзү сыры бар, аны чукулаган эркекке болбойт, күйөөсүнө деле. Чөнтөктөрүн чукулаганга болбойт, күйөөнүн чөнтөгүн аял чукулаганга болбойт. Бир гана жууп атканда алып коюш керек, анан акчаларын катып калбасын. Ошондо баардык ордуна келет, урматтуу бир туугандар. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Айтыңыз. Алейкум салам. Мен суроом, ооз ачып атканда биринчи оозду ачып туруп анан кийин бал дуаны окуйбу же кандай кылат? Дуаны окуп кийин ооз ачат. Дуаны окуп туруп кийин. Ооба, дуаны таппай калгандар кыйнала берет. Дуа кыргызча эле. О Кудайым, орозон өзүң үчүн кармадым. Кудайым, орозомду кабыл кыл, дуамы кабыл кыл. Тилектерим бар, тилектеримди кабыл кыл. Сен үчүн кармадым. Кудайым, кыяматта жакшылыгын бер. Аллаху акбар десең, ушул дуа болот. Анан арабча таппай калып, кагаз жоготуп берип жүрө бергендер болбойт, Дуаны айтып туруп анан кийин ооба, дуаны айтып, тилектериңизди айтып, какшап, көзүңүздү жаш кылып, андан ичип берсеңиз сууну, дуаңыз кабыл болот иншалла. Чоң рахмат. Ошентип рахмат. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Пайгамбар алейхиссалам осуяты бар. Ошол орозо кармаган адам эки сүйүнүч бар. Биринчиси ооз ачып аткандагы сүйүнүч, экинчиси кыяматта ала турган, раян деген эштен кире турган сүйүнүч деген. Угарман, кулак сизде. Барам. Кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Мен мындай немен орозо тутуп атам да, анан давлением бар, давлением немесинен өзүм ачып калганга туура келип калат да. Ушу тилимдин астына дары салып эме кылып атам, ошондо да орозом ачылып калабы, кандай болот? Эгерде ошол тилдин астына суу киргенден, дары салгандан бузулбайт, наракка жутуп кеткенден бузулат да. Эгерде ошол тилдин астына дары коюп туруп, бирок жутуп жибербестен, жанагы эрип турган дары го тилдин астына. Анан ошону жанагыдай шилекей менен жутуп жибербестен, ошол тилдин астында калып жок болуп кетип, кийин ооз чайкап сыртка төгүп кое турган болсоңуз, зыян тийбейт иншалла. Рахмат. Дагы бир суроом бар да, мына. Анан бирок андан да кыйналып барасың, ачканга туура келет. Анан дагы бир суроом бар да сизге. Мына азыр WhatsApp'тан немелер жазышып атпайбы? Орозон 15-inde Асмандан үн келет, анан этият болуп отургула. Жок, ишенбегиле, ал даиф хадис. Ооба, бул боюнча жакында уламалар кеңеши дагы билдирүүсүн чыгарат. Бул ошол Табараниде келет. Муну устазыбыз Хатим Шариф ал-Ауни, андан сырткары, андан мурда имам Захаби даиф деп айткан. Буга маани берүүнүн кереги жок, маани бербегиле. Андай болбойбу ишкылып? Жок. Неберелерден, балдардан коркуп жүрөк түшө турган болуп атат. Жок. Кандай таң кала берем ушу. Бухариде келген, Муслимде келген, Куранда келген маселе айтсак эч ким маани бербейт. Анан каякта даиф хадис келип калса, барды угуп, жарыя болуп, анан неберден бери коркуп ушинтип кыжырат болуп кетесиң. Адамдарга таң каласың. Жанагы төргө айдасаң, жанагы откай айдасаң, жана күлгө качкандай болуп, кээ бир адамдар таң кала бересиң да. Ой, арак ичпегиле десе, балдарын арак ич деп айтпайт. Куранда келет, арак ичпесин дейт. Шариатта келет, арак ичпесин дейт. Эми шариаттын өкүмү көп да, бирок сахих, достоверный жолдор бар. Анан интернеттен чыгып алып бирөө сүйлөсө ушенip кыжырат болуп кеткениңер тамын элим. Садаган кетеген баяу ошенче келбиз да. Ак ишенбегиле. Рахмат сизге. Рахмат. Дагы бир угарманды алгандан кийин WhatsApp суроолорго орун беребиз. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Чогажы сизден сурай бердик эле, карыз акча бирөөгө карызга бергенликте $5-6 ошоно зекет берилеби? Эгерде карызыңызды бер десеңиз, дароо колуңузга карма, качан төлөп бериш керек ал? Неги суроо. Ал майдын 10-15-иге бүтүрөм дейт да. Бүтүрөм деген.
Бирок бул декабрда алган, эми акыркы срогун коюп берсе дегенде. Эгерде мындай кыласыз да, ошол бер дегенде дароо колуңузга бере турган болсо, анда чөнтөгүндөн чыгарып зекет берип турасыз. Эгерде бериши кыйыныраак болсо, алганда бересиз. Колдо болгондо. Ооба, алганда бересиз. Рахмат, бактылуу болуңуз. Эми мына WhatsApp'тан келген суроолорго да орун беребиз. Битир садаканы жардамга муктаж, турмуш начар бир тууганына да берсе болот. Ооба, бир тууганга берилет. Бир тууганга зекет берилет, орозо битир берилет. Ата-энеге анан ата-эне балдарга аял күйөө аял бири-бирине бере албайт, калгандардын бардыгы бири-бирине бере берет, урматтуу бир тууганым. Деги эле фитир садаканы ошол эмне туугандардан берип баштаган жакшы. Бул боюнча эртең эмес бүрсү күнү сабакта кеңири токтолобуз. Фидияны кимдер жана кандай өлчөмдө берет? Фидия деген орозо битир өлчөмүндө бул бардык адамга берилбейт, балким улгайып калган себебинен Шейх Фани дейт, орозо кармай албай калган агушка кемпирлер ар бир күн үчүн орозо битир өлчөмүнчө берет. Үйдө хаски ит бар. Ал итти кызыма белекке беришкен. Жакындан бери үйдө ит кармаса болбойт дегенден бери ойлонуп, итти жок кыл десем, кызым аябай капаланат. Айтпай дебей эле сыртка чыгарып жиберсем, убалына калбайынбы иттин? Шаарда турабыз, эшиктин алды аябай тар. Иттин булгабаган жери жок. Бирок кызыма дагы жалаң айтканга туура келип жатат. Албетте, эгерде корооңуз тар боло турган болсо, анда үйгө итти бакканга болбойт. Анткени үйгө периште кирбейт. Периште кирбеген үйдө ынтымак дагы, ырыс-кечик дагы болбойт. Бирок ошол эле учурда ошол кызга да жалаң айтканга болбойт. Ошондуктан үйдө короосу кененирээк болгон бирөөлөргө айткыла дагы же жарыя бергиле. Хаски деген ит беребиз, белекеле беребиз. Бирок жанагыдай жакшы колдоп коет го, багып ала турган, үйүндө короочу болуп, үйүндө итин карай турган, короосун карай турган, короосу кенен болуп, короосунда карай турган, ит бага турган бирөөгө берип, бирок шарт кылып коюңуз, анда мында кызым менен барып, тамагыбызды апарып, итти көргөнчө келип турабыз. Ошондо кызыңыз да кыжаалат болбойт, кызыңызга түшүндүрүп айтасыз, ит үйдө кыйналып кетти, итке жакшы үй таап беребиз, экөөбүз барып көрүп турабыз деп. Алгач жума сайын барып, анан барып 2 жумада барып кыз унутуп кала турган болот. Анан оюнчук иттин курчагын алып берип ошо менен жакшы болуп калат. Эми эшиктин алды тар болсо анда аябай кыйын болот, ит булгап жиберет. Ошого мен сунуш кылат элем, итти сыртка чыгарып жиберсеңиз, ал колго көнгөн ит кыйналып калышы мүмкүн. Итти бакпайт десе, итти өлтүрүп койгон сооп деген сөз эмес, ал карайтка айтылган, бирок мансух хадис. Ошол бага турган бирөөгө бериш керек, анан барып анда мында барып көрүп турсак болобу деп койсоңуз жакшы болот иншалла. 2013 жылы сокулуктан канча дейт, 15,5 миңге временка алгам дейт. 2018 жылы Россиядан квартира алдык, ипотека, азыр Россияда жашайбыз. Кыргызстан алган временка зекет беребиз жокпу? Жок, бербейсиңер, тура берет. Бирок бош тургандан көрө бирөө бекер жашап турса, сооп көп болот. Азыркы учурда кээ бир адамдар ошол квартирадан чыгарып эткендер бар экен, андай кылбаш керек. Урматтуу бир тоол, ушул күндөрү квартира төлөмөктү тамагын таппай аткан учурда ошол арзандатып бергиле же квартирага бекер жашасаңар, албетте сооп болот. Питерде иштейбиз. Бардык намаз убакыттары ханафи эмес, 3 мазхаб боюнча бирдей. Асыр убагында айырымы бар, туура. Эгер пешин намаз окуй элек болсок, расписание боюнча асырдын убагы кирет, ханафи боюнча кире, ошол бизге ханафилерге асыр кире элек болобу? Ооба. Ханафи мазхабта ханафи мазхаб менен 3 мазхабтын ортосунда айырмачылык 45 мүнөткө чейин барып такалат. Ошондуктан ханафи мазхабтын асыры кире элек болсо, анда асыр кире элек болгон болуп эсептелет. Ушинтип окуйбуз биз. Ошондой туура, урматтуу бир тууганым. Анан бул Абу Ханифанын пикири. Бирок ханафи мазхабтын ичинде имам Мухаммад, имам Абу Юсуфтан пикир ошол жумхурдук менен 3 мазхабтык менен бирдей. Ошондуктан этиеттик үчүн сиз ошол асырды, ошол жумхурдун убагы болгонго чейин окуп алып, анан кийин ага чейин кечиресиңер, 5-ошого чейин окуп койсоңор ошон жакшы болмок дейбиз да. Болбосо асырды ошолордун 3 мазхабтын тартибин окусак деле, мисалы үчүн харамга барганда, Меккеге барганда бардык ханафилер ошентип эле окуйбуз. Эч кандай проблема кылбайбыз да. Анан ханафилердин өлкөсүнө келгенде, анан ханафин тарикасы менен окуйбуз. Ошондуктан ошол Питерде жүргөнүңөрдө эгерде азандын убагы силерде кандай экени белгисиз, балким Питердин өзүндө ханафи, анткени Питердин муфтийин жакшы билет, жакшы киши. Ханафи мазхаб боюнча болуш керек. Эгер ханафи мазхаб боюнча болсоңдар, ошону карманганыңар жакшыраак айтар элекпиз. Менин көзүм көрбөйт, диализге түшүп калгам. Күйөөм экөөбүз 30 жыл болду жашаганыбызга. Тез урушабыз, урушкан деле мен сени бакканмын деп милдет кыла берет, карыз болом мени бакканга дейт. Карыз болбойт. Эр аялын бакканга милдеттүү болот, бирок аял дагы жакшы мамиле кылганга милдеттүү болот. Анан эми жанагыдай диализге түшүп калсаңыз, анан ошого мындай бир кичине кыжаалат болсо керек, ага маани бербеңиз. Бирок күйөө аялын багууга милдеттүү болот. Менин айызым 2 күн саргыз кан болуп кичинделе кетет, ошол 2 күн намаз окуй берсем болобу дейт.
Soruňyz toluk düşüngen jerim jok. Antkeni aýyzyň eň az 3 gün, eň köpü 10 gün. Anan 2 günde batpaýs bana anda 2 gün degen anday söz jok. Men şaharыбыздын gipermarketlerinin birinde közöt kızmatında işteyim. Azırkı özgöçe kırdal ubagında magazinin kire-berişinde her bir kelgen kardalların koluna antiseptik sebep teplovizor menen temperaturasyny tekşerip kirgizebiz. Bul kılganыбызды düşüngönдөр bar, düşünbөгөндөр bar. Teplovizorda kedi arganda көрсөтүp koydu. Misali bir ön tekşergen dal bolsa sonra kança men temperaturam kança ekende. Misali 35-5 bolsa 36 ayt ol jalga aytıp koyum. Uşu da atım üçün orozon buzulbayбы deyit. Jalga aytkan orozo buzulbayt bul üçün. Birok tagaşsaňyz jakşı bolot da 35 jarım dep koysoňuz 36 degenden görө 5 tamgaga ozuňuzdun jeri ketip kalbayt. Maşa. Men de tekşeret men daima makul bolam. Peşinem tutup berem intip adaşı ozum tosup albaym. Antkeni kebirler ozum tosup alat eken jana garap жүрgөндөр bar. Ne kılgan aytör tekşeret dep jok. Mangdaya tosup berебиz. Ötkönde alыс jolda fur aydagandar namazı tuuralı aytıp berdiňiz ele taksi aydagandarın da namaz ошондой bolобу. Alыс jak aydayбыз. Ооба, alыс jak aydagan taksi aydagandar oş pişkeke daima gattaganдар, bular fur aydaganda ele bolot. Anan anda mında bir gelgender jok. Kadir tün 1000 tünden jakşyraak deyit. Oşondo kayrındуулuk je sadaka berse da jakşylyk eselep köbөйөt da ошол күнгө туш kelсе. Men aldıdağı 23 gün kata bir ele jalpy soopçuluk kılıp koysam, oşol tüngö tuş kelengen bolup eseptelebi deyit. Demek Kadir tünnün kaysyl gün eken hiç kim öz bilbeybiz da al jaşırılıngan. Oşo jaşırılıngan üçün oşol urmatly bir tugan orozon içinde bere bersek jakşı bolot. Kadir tün ibadatga jakşı albette, anan birok uşul Kadir tüngö jetken bar, jetpegen bar, oşon üçin orozo baştalganda ele zeketlerdi bere bersek jakşı bolot. Kүйөөм orozo karmabayt, men karma desem men ayabay çankayım adamçıda kız bolup deyit. Sarık bolgon ilgeri jön wagtda dele kündüzü 5-6 litr, tün 2 litr su içigat, kant diyabet yemesem ne kılsa bolot deyit. Eger adamçıda kız bolup çankay turgan bolup atsa, kündüzü 5-6 litr su içe turbay bul. Anda bununki kıyınıraak eken, bul jakşı bolgonda karma beret inşallah. Balam ağlım boluş nemne kılışım gerek, sizdin ateneniz sizge kanday kam görgön deyit. Alım boluş üçün alımdarda hiç kaçan jamanda baş gerek, alarda uşakta baş gerek. Alımdarda jamanda uşakta gıybat kılgandardan uğruğundan alım çıkpayt. Menin atenem bizdin ayılda Moldovus var ele Abduşarip Acı, bul kişi Kırgızstan boyunca jana Issık-Kölde şalbat ötkön sanjıraçların birinci konkursunda birinci orunda algan adam, ataktуу kişi. Oşol kişi gelgen o vaqtda daima törgöt gözüşçü, hiç kaçan mınday bir apam kavagın bir könün bilbem, ertemenden gele geçinde gele atam bolup daima tamaktın tatlı oşol kişiге tördün oşol kişiге arnaçı daima. Anan mına uşunday. Kılıççonan ikinciden adal okat beriş gerek. Men atenem adal okat menen bakkan dep men sıymıktanam, maktanam. Antkeni hiç kандай uğurday turgan жерде иштешкен эмес, мектепте mugallim bolup иштешкен. Anan atenen jakşı tarbiyası anan özüňizdin hareketiňiz inşallah. Egerde taanışlar Bişkekten tavar salıp jiberçi dese, maşinege may kuyup alıp, şar gıdırıp, jakşyn izdep, wagt ketirip, anan tavarga kiçin akça koşup, telefonda mınç ekende aytsaň razı bolsa alıp berip jiberseň bolobу. Oşo benziниňizdi gana eme kılsaňyz bolot, koşsaňyz bolbosa başkasy koşkan bolboýt. Anan kede uşunday bolot. Alıp sata turgan iş kılsaňyz bir jön. Birok hem sizge işeni bir jolu kılgandan keyin aga benzindil alganyňyz jakşı emes dep oýlaým. Anan günüge adat kılıp alıp, 2 gündü birinde muny salyp ber, muny salyp ber dese anda maseleni bölekçörek aýsaganda siz agamda diller we kim bolup işlep kalgan bolosuz da, anda masele başkaça. Anan bir iki jolu sorangan antip kynay bergen bolboýt dep oýlaým men. Ugarmanlar var, ugarman kulak sizde. Hoş bulduk. Kulak sizde. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz kandaysız? Kudaýga şükür, rahmat, Allah razı olsun. Rahmat, aman bolun. Sizge iki sorum var ele. Aytyňyz. Birincisi oşo balabız военный училищада okuyun da 9-njy klassy bitkenden kийinçi. Ana o şakta namaz okugany kандай bolup kalat? Namaz okutpayt da al жерdeçi. Balkim sorap görüňiz, balkim okutatdyr. Okutpayt eken de negizi. Okutpay eken takırı. Namaz okugandan keyin okuyla koy desek, oşo balabız göňüldönöp da o şaktan okuyun depçi. Menimçe okutuş gerek. Barıp daha bir sorap, jön aýtdaçy, sorap gördüňiz bar. Özüňiz barıp soradyňyzmy? Biz barıp soragan jokpuz. Sorap görüňiz birinçi. Ukkan etpaňyz. Men de köp nerse ukamyn hazırla okudum, bir 35 gün, 15 gün bir neke dep sözdür aýtyp atjat da. Oşon üçin barıp sorap görüňiz, menimçe jogap berişet. Ekinçi sorabız. Ekinçi, üçüncü masturat alganda ala şo masturat jaktany bilip birok özü jaktan bilbeli koyuş şart emesmi?
Маселеңиз оорураак экен, өзүнчө келип сурап кеттиңиз, макулбу? Элди барыбызчы кылбай, айрым немесин козгобой. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi barakatuh. Sorum var çoğadı. Ey. Karındaşım birge çıkılık uğul var. Ey. Anan жолдош экөө таарынышып жүрөт да. Сурасам жашабайбыз дегендей кылып атат. Анан да карындашым да ичинде да баласы бар экен. Анан мен деген ошо балаң анда жашап алсаң, балаң алдырып кой деп айтканмын. Туура эмес, айтпаңыз. 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 Жок, ал балким падыш болот, каяктан билебиз. Балким манас болот, каяктан билебиз. Айтпеңиз. Туура эмес. Кайра жарашат иншалла. Сиз жараштырыңыз, макулбу? Айтып деп жараштырыңыз. Күйөөнүн санын көбөйткөндө орден алган эмес бирөө. Алла Пугачева канча күйөөгө тийди, бир орден берген жок Путин ага. Ушунча күйөөгө тийипсиз деген орден жок экен андай. Ошон үчүн жок, жараштыргыла, алдап солап. Эми да бир эки сурам бар. Тиги тарайх намаз окуп атканда, тарайх намазын окуп атканда ташбихти айтат да. Ооба. Ошо ташбихтин артында ла илаха иллаллах дегенди. Ошо ла илаха иллаллахты өзүнчө окуп койчумун, эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Дайым айтсаңыз да жарай берет. Нур үстүнө нур болот. Рахмат, бактылуу болуңуз. Дагы бир угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Таксир, мен суроом бар эле сизге. Мен келинчегим экөө үйлөнгөнүбүзгө 7-8 жыл болуп калды да. Анан ошо башында үйлөнгөндө бири-бирибизди жакшы түшүнбөй, бир аз урушуп жүргөнбүз. Анан ал кезде мен жана эмени деле билбейт элем. Кет деп бир-эки жолу урушканбыз да, экөөбүз урушуп, бирок кеткен эмес. Ошондо талак түшөбү, түшпөйбү? Ошо кет. Мен бирөөлөрдөн угуп жүрөм, ошо кет деп үйдөн курсаң бир талак түшөт. Азыр мен угуңуз. Кет дегенде сиз кандай ниетте айткансыз? Кетти ажыраш ниет айткансызбы же мында урушуп ачуу келип айтып койгонсузбу? Эми урушуп ачуум келип эле ошол кет. Бирок ажыраш ниет жок болчу. Жок, ажыраш ниет жок. Эчтеке болбойт анда. Айтпаңыз экинчи антип. Мен ошо бирөөлөр. Эчтеке болбойт. Бирөөнү койгуңуз, бирөөнү койчу. Кемпирдин сөзүн айтып эле ушундай бирөөнүн сөздү бирөөлөр деген болбойт. Бул дин бул. Муну сураш керек, сурай турганда. Анан бирөөнүн сөзүн койгула. Эгерде кет деп талак ниет эмес бол, жөн эле урушубайсыз, эрди кат жинди болуп, эчтеке болбойт. Эрди катын урушу жанагы Марлинин курушу деген сөз бар. Анты урушпагыла. Эрди катын урушат, анан кийин кайра табышып ала берет тез эле. Анан намаз боюнча да сурайын дедим эле. Мен мисалы үчүн ошол асыр намазын же беш намазын окурда азан кээде угулбай калат да. Ошондо укпай калсам азан айтып туруп анан окуйм беле? Негизи азанды уксаңыз деле укпасаңыз деле айтып окуганыңыз жакшы. Эгер үйдө окуп атсаңыз. Үйдө окуп атсам. Ооба. Айтпасаңыз зыян тийбейт. Анткени азан айтуу бардык учурда сүннөт болот. Азан айтылынбай калса намаз болбой калат деген кеп жок тууганым. Макулбу? Бирок айткан жакшы аябай. Сооп көп болот. Рахмат сизге. Бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык берсин. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Рамазан айында орозлук ал жараткан атам кабыл болсун. Амин. Менде бир эки суроом бар эле. Биринчи вот тиги мамам деген алыс жакта иштеп кичине акча чогултканда менин шотумда. Анан ошону зекет бериш керек да. Ошондо мен бир тууган байкем мындай кичине бир аз кыйналып атканда ошого берсе болобу жарымынчы. Бул мамаңыздын тыйыныбы? Ооба. Жок, мамаңыз баласына бере албайт, ага жөн эле жардам бере алат. Зекет бере албайт. Просто менин акча менин шотумда чогулуп атканда. Бирок ал сиздин акчаңыз эмес да, мамаңыздыкы да. Ошону ушундай. Ал бере албайт. Ал бир туугандарына берсе болот. Хорошо, да бир суроом бар эле. Мисалы үчүн мен азыр тарих намазды мен эме болуп имам болуп окуп атам да. Кунут дубасын үнүн чыгарып окуймбу же өз алдынча окушабы? Артында тургандар. İçinizden okuyuz. Бар эле, ичинен окуйт. Ооба. Эми үч сөзсү эмесин, мен тышынан окуйм, туурабы? Ооба. Мен чоң рахмат, Алла разы болсун. Рахмат, Алла разы болсун, Кудайым жакшылык берсин. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Бул геморроюбуз бар да. Ошол тоңго барганда чыгып калат. Анан жууп туруп киргизип коебуз да, оразабыз бузбайбы? Каяка барганда? Даратканага баргандабы? Ооба, даратканага барганда ошону жуугандан кийин муздак суу менен чайкап, андан кийин жана кургактап туруп киргизсеңиз бузулбайт ораза. Кургактап дегенде кандай? Суу бойдон мындай сууну сыдырып салып киргизсеңиз бузулбайт деген сөз да.
İnşallah buzulbayt, inşallah buzulbayt. Ova, inşallah buzulbayt da öyleyüz. Dağı bir uğarman bar, kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Men atam ошо орозо кармайт да. Кармап атканда дарысын 8-9да ичиш керек. Анан ошондо дарысын иче берсе болобу? Жок, таблетка ичсе орозо бузулат. Уколун алсын же түндө ичсин дарысын. Таблетка ичсе орозо бузулат үкөм. Ошонун таблетканын уколун алса орозо бузулбайт. Орозо бүткөнгө чейин же уколду түндө ичсин. Ошондой кылсын, Кудайым ден соолук берсин. Дагы бир угарман кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Ажеке, бизде мындай суроо эле, ушу багымдат намаздан кийин, то есть оозду жаап атпайсызбы 4:30-да? 4:30-да эмес, жалабатын чалатат оштон сиз. Жок, Бишкектен. Бишкекте 4:13-тө жаап алат. 4:13-тө жаап атабыз, жаап анан багымдат деле почти 4:15-те кирип атпайбы? Ооба, кирет. 4:13-тө багымдат кирет. 4:13-тө ооз жаап алат, багымдат кирет. Анан багымдат окуп күн чыкканча күтүш керекпи же? Жок, уктагыңыз уктасаңыз болот, бирок күн чыкканга чейин зикир кылып, фикир кылып, китеп окусаңыз сооптуу болот. Рахмат. Бирок милдеттүү эмес. Ооба, милдеттүү эмес. Жакшылык берсин. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Алеке, биздин суроо, биздин балабыздын аты Чыңгыз коюлганда. Чыңгыз, жакшат. Ошону Раматылык апам коюп кеткен эле, картайган апабыз. Өзү орозонун 3-күнү күнү төрөлгөн болчу да. Анан биз көп жыл балалуу болбой жүрүп, ошо балалуу болгон себептен апабызга койдурдук эле. Ошол атты коюп койгондо эми мусулманчылыкта кандай болот? Чыңгыз деген бул жанагы Исай Калашниковдун китебине окусаңыз, жестокий векте айткан Жеңгиз деген сөз, бирөө келип жеңе албайт деген сөз. Бир Чыңгыз кылычы менен дүйнөнү алган экен, дагы бир Чыңгыз калем менен дүйнөнү алыптыр. Эми сиздин Чыңгыз иман менен дүйнөнү бар, иман тарата турган болсун иншалла. Күфүр, капыр жеңе албай турган болсун. Иман дайыма бийик боло турган ушундай бир Жеңгиз, жеңилгиз, Чыңгыз болсун деп ниет кылабыз иншалла. Ат өзгөрүшүнүн кажети жок, атыңыз жакшы аты бар. Мааниси жаман аттар өзгөртүлөт да, аты жакшы мурду мааниси. Эч кандай жаман жери жок иншалла. Орозо алы коюш шарт эмес. Рахмат бир тууганым. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Rahmat birге болсун. Мындай суроо эле, бир кесиптешимдин келинчеги боюнда бар экен, анан орозо кармай берсе болобу? 2 жумалык экен. 2 жумалык ал көп деле кыйын эмес, орозо кармай берсе болот. 3-4 айлык болуп калганда нары эме кылса жакшы да. Бирок баары бир жанагыдай гинеколог врачтан бир кеңешип койсун. Макулбу? Чоң рахмат. Алла разы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз. Кудай таалам жакшылык берсин. Урматтуу бир туугандар, эми бир азыраак дуа кылып бүтүрөбүз. Бул Ал-Хиснул Хасин деген Азирети Ибнул Жазаридин китебинен анткени орозо учурунда аткарылган дуалар кабыл болот. Ошондуктан келиңиздер баарыбыз алакан жайып турсак, мына ушул жерде "Омен назала бики гаммун ау карбун ау амрун мухиммун фальякул" дейт. Бул жерде кимдин башына кандай бир проблема түссө, кыйынчылык түссө, гам түссө, бир оор иш түшүп калса, ошондон Кудайым жазсын деген дуа дейт. Ошол эми азыр башыбызда мынчалык кыйынчылык болбос, кыйынчылык болуп турат, ошондон келгиле. Ошого жалпыбыз дуа кылабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла илаха иллаллахул азимул халим. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala
başımızdagi oor sınowlardyn bardygyn bizden alıp ketken bolsun, imanга barybızdy bekem kılsın. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi ve tebarakallahu rabbul arşul azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbis semavati seb'i ve rabbil arşul azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme inna na'udhu bika min şerri ibadik. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allahu Rabbuna la nuşriku bihi şey'a. 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 Tevekkelna alel hayyillezî la yemut. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إن عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت بك في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا ودعاء مستجاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.